Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду түптөлгөндөн бери коомдун айырылуу катмарына атайын бекер дүкөн ачып, 10 миңден ашык мекендештерди кубандырып келген. Ал эми бул биздин кадамды жолдоп, Жалал Абад облусунун тургуну Маржана Календерова фонддун дүкөнүн Жалал Абадда ачып, көп деген мекендештерди кубандырды. Кудай буйрса биз бүгүн Жалал Абадтабыз. Жалал Абадта мына ушундай дүкөндү ачып, бекер дүкөнү. Кудай буйрса иш аракетте биз ушул жерде мына ушундай коляскалар бекер берилет, кийимдер бекер берилет. Азыр бул жерде энелерибиз кийим кечектен алышып, мына ушундай бут кийимдер берилип жатат. Мына Кудай буйрса мына ушундай канчалаган бут кийимдерди биз эртеңки мектеп окуусуна ушундай бут кийимдерди мына караңыздарчы. Бул бут кийимдерди берген Казакстандагы биздин Мирбек деген биздин агабыз бар. Ушу Мирбек агабыз мына ушундай сонун бут кийимдерди жылына берип турат. Мына достор, бул бут кийимдер базарда сатылат, бул жерде сатылбайт, бекер берилет. Мына Кудай буйрса. Мына ушундай достор. Инста достор, Жалал Абадтын бул не сит эле? Юк сити деген эменин ичинде ушул жерде ачылып элдерге тапшырылып жатат. Канчалаган бир туугандар мына бут кийимдерден алып сүйүнүп жатышат. Мынакей канчалаган апаларыбыз, энелерибиз сүйүнүп, мына ошон бир туугандарыбызга эми жалаң эле сом менен эмес, сооп менен да содалашсак экен. Сомдор бизде бул дүйнөдө бүгүнкү күндө пайдасы тиет достор. Кайсыл бир күнү ал сомдордун дагы пайдасы тийбей кала турган бир күндөр бар. Ошон үчүн биз сиздерди дайыма кайрымдуулукка, боорукерликке, биримдикке, айкөлдүккө чакырып калабыз. Ошондуктан биз менен ар дайым бирге болуңуздар. Биз азыр Жалал Абад Юк Сити деп коет экен. Жалал Абадтын борборунда эле Юк Ситиде ушундай сонун иш-чараны өткүзүп бүгүн ушунун ачылышын жасадык. Бул жерге келип кийимдериңиздер болсо берип кетсеңиздер болот. Эгерде сиздерден ашып турса, ошо берсеңиздер болот. Эгер жетпей атып, муктаждык сизде болуп, майыптык боюнча берилет. Биринчи, экинчи топтогу, үчүнчү топтогу майыптарга берилет. Мына ушундай жакшы иш-чарабыз өтүп жатат. Мына ушундай бир туугандарыбыз Кудай буйрса. Маржана Календерова буга чейин эле кайрымдуулук жолунда иш кылууну кыялданып келчү экен. Көптөгөн кайрымдуулук фонддордун иштери менен таанышып, Кайрымдуу бол коомдук фондубуздун бекер дүкөн долбоорун жактырган. Фонд жетекчиси Азамат Байматов менен байланышып, Жалал Абаддагы кайрымдуулук дүкөнүн ачууну сүйлөшүшкөн. Өзүңүздөргө маалым болгондой Кайрымдуу бол фондунун бекер дүкөнү буга чейин Бишкек шаарында болгон болсо, азыркы учурда Жалал Абад шаарында ачылып, Жалал Абад шаарынын тургундарын кубандырып, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Силерге кайрылуумдун себеби өзүңүздөргө маалым болгондой, азыр биз окуу жылынын алдында турабыз. Бизге дүкөнгө күндө көптөгөн кайрылуулар болуп атат. Алардын басымдуу бөлүгү ушул көп балалуу үй бүлөлөр, социалдык үй бүлөлөр, аз камсыз болгон үй бүлөлөр болууда. Алардын маселеси ушул бир эле үй бүлөдөн 4-5 окуучулар бар атимдер келүүдө. Эгер сиздердин мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болсо, буга чейин жардам берип келген ишкер айымдар, акелер силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен сиз жөнөткөн ушундай кийим, мындай обувтардын аркасында мындай муктаж болгон үй бүлөлөрдүн маселесин чечип келүүдөбүз. Сиздерден дагы бир кайрылуумдун себеби ушул колуңуздардан келсе деги эле Жалал Абад болобу, деги эле Кыргызстан боюнча кайрымдуу инсандар колуңуздардан келсе, ушул мектеп форма боюнча же сумка деги эле колуңуздардан эме келсе жардам берсеңиздер болот. Биз даректердин байланыш номерлерин калтырып коебуз. Мына сиздердин жардамыңыздар менен, сиз жөнөткөн кийим кечелер менен мондай биздин татынакай балдардын жүзүнө жылмайып тартылат, муктаж үй бүлөлөрдүн маселесин чечип келебиз. Рахмат, ушу жалпы кайрымдуулук фондунун ишмердүүлүгү алдыга жылжышы ушу иштеген кыздарга дагы рахмат. Ушундай биздин ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ушинтип жардам бергениңерге үлкен рахмат. Аллахым ыраазы болсун. Иштеңерге ийгилик. Мындан дагы көп иштерди алып барып ушу иштеңерге ийгилик. Өмүрүңөр узун болсун деп жашагыла ушуга ийгилик. Рахмат.
Максаттанган кайык алыска сүзөт дегендей Маржана кыялданган максатына жетет. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун Жалал Абад облусундагы бекер дүкөнү ачылып турат. Сиздер сурандыңыздар, биз кылдык. Ийгилик оюну 2 бөлүгүнүн башталышын жарыялайт. Ийгилик оюнунун 2 бөлүгү 16 октябрга белгиленди. Ал эми билеттин баасы сиздер сурангандай 800 сомго төмөндөтүлдү. Ошондой эле кубанычтуу байгелер дагы көбөйдү. Ийгилик оюнунан кантип билет алса болот? Кыргызстандын аймагына билет алуу үчүн 0999 41 41 41 номерине эл сом же бирдик салуу менен алсаңыз болот. Ал эми Россия жана чет өлкөдөн алуу үчүн 42 79 3806 7801 85 26 Сбербанк номерине которуу керек. Андан кийин акча которулгандыгын тастыктаган чекти 0999 41 41 41 WhatsApp номерине аты жөнүңүздү жөнөтүшүңүз керек. Билеттин баасы 800 сом. Урматтуу мекендештер, бул ийгилик оюнунан түшкөн каражатты чет өлкөдө операция жасатууга муктаж Элханга жумшалат. Садака кыл, берек ал.